өзүн өзү баалоо жана өзүнө болгон ишеним. Акыркы учурларда ушул түшүнүктөр биздин жашообузга сүңгүп киргендей болду. Анан дагы психологдордун айтуусу боюнча бул түшүнүктөр биздин негизи үй бүлөдөгү мамилебизге, балдарды тарбиялаганыбызга, керек болсо каражат тапканыбызга чейин кандайдыр бир таасирин тийгизет дейт Алтынай. Туура айтасыз, чындыгында эле өзүн өзү сыйлабаган жана өзүн өзү баалабаган адамды башкалар дагы ал адамга сый урмат көрсөтпөйт экен көрсө. Ошон үчүн өзүн өзү баалоо жана өзүнө болгон ишеним ар бир адам үчүн маанилүү. Өзүңүздөр билгендей, байкагандай, биз бүгүн мына ушул теманы алкагында сүйлөшөбүз. Өзүн өзү кантип баалаш керек, анан дагы өзүнө болгон бааны кантип жогорулатыш керек. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде Аруу зат көрсөтүү сиздер менен мен Айнура Бекибаева жана ошондой эле Алтынай Турарбекова болмокчубуз. Алтынай, күн сайын соц тармактарда ушу өзүн өзү баалашыбыз, өзүбүздү өзүбүз баалашыбыз керек, өзүбүздү өзүбүз сыйлашыбыз керек, өзүбүздү сүйүшүбүз керек деген темада көптөгөн роликтерди көрөбүз. Бирок ошол канчалык деңгээлде биздин жашообузга таасир этет жана ошондой эле ал чектен ашып кетпейби, мындай кандайдыр бир балансты туура сактоо керек, туурабы? Туура айтасыз, чындыгында эле өзүн өтө баалап жиберүү дагы же болбосо баалабай коюу дагы туура эмес экен. Чындыгында эле баардыгын өзүнүн нормасында аткара билсек, анда сөзсүз түрдө биз келечекте жана өзүбүздүн жашап жаткан жашообузда дагы жакшы ийгиликтерди жарата алат экенбиз. Сонун балансты кантип кармай билебиз. Анда эмесе студиябызга психолог Кариева Алтынай айымды чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз, келиңиз. Ыңгайлуу болуп отуруп алыңыз. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Акыркы учурларда Алтынай, соц тармактарды ачкан күнү эле, ачкан убакта эле дароо эле өзүн өзү баалаш керек, өзүн өзү сыйлаш керек деген роликтерди көп көрүп жатабыз да. Анан негизи өзүн өзү баалоо, өзүн өзү сыйлоо, өзүнү туура баалоо деген нерсе эмне? Анан эмнеден келип чыгат? Ооба, чындап эле аябай популярдуу болуп кетти бул. Анан өзүн баалоосун кантип көтөрсө болот деген бир жумада көтөрө калабыз, бир айда көтөрө калабыз деген курстар да көбөйүп кетти. Негизи өзүн өзү баалоо деген бул мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү, өзүмдүн акыл эсимди, өзүмдүн болгон биологиялык же болбосо үйрөнгөн сапаттарымды кандай баалайм, реалдуу кандай баалайм. Ошол тууралуу да бул. Мисалы үчүн мен келбетимди кандай баалайм. Өтө жогорубу же болбосо жок мен такыр сулуу эмесмин деппи. Бул деген болгон сенин нерселериңди, сен мүмкүнчүлүктөрүңдү, реалдуу мүмкүнчүлүктөрүңө кандай сен баа бересиң. Биздики бир аз бул нерсе өзүн өзү адам баалабай эле, өзүн адам башка адамдар аркылуу баалап. Ошондой болуп калды да. Ооба, салыштыруу. Мисалы үчүн кээ бирөөнөн айтат го, өзүң жөнүндө сапаттарыңды айтып берчи десе, эми мен айтсам жарашпай калат го, мактагандай болуп калам. Башка бирөө айтсын, ошол чындык болот депчи. Бул дагы мисалы үчүн ойлоно турган нерсе го дейм. Демек туура эмес, өзүн өзү баалай албаган, өзүнүн жакшы сапаттарын айта албаган, ошого мисалы өзүнүн жакшы жактарын айтып көндүрүү үчүн, өзүн баягы өзүнө болгон бааны көтөрүү үчүн эмне кылыш керек? Негизи өзүн өзү баалоо деген бул жакшы эле жактар эмес да. Ушул дагы жаңылыштык болуп атат да. Мен өзүм бааласам, өзүмдү мактап, жакшы жактарымды айтып эле, плюстарым эле депчи. Жок, бул деген реалдуу менин өзүмдүн плюстарым дагы бар, ар бир адамда, анан минус жактарым дагы бар. Ошо экөөнү тең мен кабыл алам жана айкалыштырып жашай алам. Анан жакшы гана нерсени ойлонуш керек, анан жакшы сапаттар эле болуш керек, туура жүрүш керек деген эле нерсе эмес. Бул жагымды да билем мен, минус жактарымды, ошону менен чогуу кабыл алам деген. Эки жакты бириктирип кабыл алуу да. Ар бир адамда эки жак бул болот.
Демек баягы өзүндө болгон терс мүнөздөрдү же болбосо терс апаттарды мындай жерип койбой, түртүп койбой, ал меники эмес деп койбой, ошону өзүндө бар экенине ынанып кабыл алуу керек экен да. Ооба, азыр проработка болуп атпайбы, ушу терс сапаттарды проработкалоо, жинденбеш керек, анан жакшы ойлонуш керек, анан мындай сүйүнүп эле жүрүш керек депчи. Капаланбаш керек деп. Капаланбаш керек. Андай болбойт да. Бул деген биздин биологиялык келаткан нерселер да, анан ар бир адам деле мисалы үчүн социумга жага турган сапаттарды көрсөткөн жагы бар, анан кийин социумга эмес, кээ бир адамдарга гана көрсөткөн жагыбыз бар. Бул адамдын көлөкөсү деп коет да, анан основной фон бул жагын биз көрсөтөбүз, көлөкөбүздү ар бир адамга эле көрсөтө бербейбиз. Ошол экөөнү тең кабыл алыш керек. Жинденген да керек, капаланган да керек, мисалы үчүн ыйлаган да керек, кээде чарчаган да керек, кээде налыган да керек. То есть бардык эмоциялар болуш керек. Ооба, болуш керек. Мындай эки мындай жандуу жашоо үчүн да. Анан жалаң эле жакшы ойлонуп эле, жакшы эмоция менен жашаган мүмкүн эмес го дейм. Ошентип кээ бирөөлөр ойлоп туура эмес түшүнүктө болуп, анан ошону өздөштүрүү аракетинде болуп атпайбы? Эгер ошо баягы өзүндөгү болгон оң эмоцияны чыгарып, терс эмоцияны өзүнө бекитип койсо, анын кесепети кандай болот? Негизи терс эмоция деген эмне? Мисалы үчүн жинденүү бизге эмне үчүн керек? Бул бизди өзүбүздү коргоо үчүн керек. Жинденүү качан пайда болот? Биздин чегибиз бузулганда пайда болот. Мисалы үчүн кородо бирөөнүн коросуна кирип барганда ал жакта ит болсо, ит эмне, кайсы учурда үрөт? Өзүнүн чегине киргизбеш үчүн. Ооба, мисалы үчүн чочун адам киргенде ит үрөт, кирбе депчи. Ошондой эле адам дагы мисалы үчүн анын чеги бузулуп атканда ал деген жинденүү аркылуу өзүн коргойт. Ал сезим жок, биз мындай жашай албайт болчук. Анда жашай албай биз деген мындай жалдырап эле өтүп калмак болушубуз керек жашоонучу. Анан ал эмоцияны басып койгондо эмне болот? Бул деген ар түрдүү ооруларга алып келиши мүмкүн. Анан басып отуруп ал деген жок болуп кетпейт да. Ал деген топтолот да, анан кийин бир күнү бир мелочь үчүн ал деген жарылып, адам деген анан бугун чыгарат да. Баягы эмоционалдык күйүү, чарчоо дагы ушул нерседен келип чыгат экен да. Ооба, эгерде сен эки тараптуу эмоцияңды тең көрсөтө албасаң, көбүнчө учурда аны басыш керек болсо, анда ал деген бир күнү баары бир чыгат. Балким ал деген мисалы үчүн жумушуңда сени мисалы үчүн эмоцияңды басып турушуң керек, көбүнчө учурда. Ал деген жумуштан чыкпаса, ал деген үйгө барып үйдөн чыгышы мүмкүн. Же болбосо туугандарың менен чыгат, бала менен чыгат. Эми көбүнчө учурда ким менен чыгарабыз? Биз өзүбүздөн алсызыраак адам. Балдардан, Балдардан, апабыздан мисалы үчүн, мындай күчүбүз жеткен адамдан чыгарганга мажбур болуп калабыз да. Өзүн өзү баалоо деген түшүнүк, мындайча айтканда самооценка. Ушул нерсе кантип түзүлөт адамда? Кантип адам өзүн туура баалаганга үйрөнүш керек? Бала төрөлгөндөн кийин 3 жашка келгенде балада ролдорду бөлүп баштайт балачы. Бул апамдын ролу экен, бул атамдыкы экен, бул меники. Анан ошондой эле ушул учурда балада кыз, анан эркек деген нерсе бөлүнүп баштайт. Бала өзүн деген экөөнүн бирөөсүнө мындай алып барат да. Мен кызмын же мен баламын, эркек баламын деп. Анан ошолордун жөндөмдөрүн, ошолордун кылган нерселерин, ошолордун сөздөрүн бүт бардыгын бала деген туурап баштайт. Анан туураганда эмне, ошол адамды чоң адамды көрүп туурайт да. Чоң адамды көрүп ойлойт, бул деген өзүнө мындай мамиле кылат экен, анда мен дагы ушундай мамиле кылайын. Ушундай мамиле кылыш керек экен деп, бул тууроо аркылуу мындай калыптана турган нерселер да. Анан элдин, бул жакта эл дегенде эмне? Бул биринчиден ата-эне, жакын адамдар, баланы тарбиялаган. Алардын балага болгон айткан нерселеринен калыптанат. Бала мисалы үчүн сен күчтүүсүң, сенин колуңан келет. Же болбосо тескерисинче, сен алыңан эчтеке келбей, тийбей эле койчу ага, сен сындырасың, талкалайсың, ал нерсе сеники эмес деп же биз басып салабыз, же болбосо кээ бир учурда болот тескерисинче, аябай мактапчы. Ой, сен укмушсуң, эң сулуусуң, анан эң күчтүүсүң, анан эң укмушсуң деп салабыз, анан балада реалдуу өзүн өзү кабыл алуусу болбой калат. Эң деген жок да, мисалы үчүн. Жашоосунда баары бир деле андан сулуураак бирөөнү жолуктурат, андан күчтүүрөөк бирөөнү жолуктурат. Мындай бир реалдуулуктан алыстап кетет да. Бул реалдуу болуш үчүн кандай кылып айтышыбыз керек? Жөн эле сен сулуусуң, сен күчтүүсүң, сен акылдуусуң. Ооба, эң жок элечи. Эң деген бул эмне? Бул салыштыруу да.
Эми андай болбойт мисалы үчүн. Адамда демек өзүн өзү баалоо бул эң кичинекей учурдан башталат экен дагы, аны ата-энеси берет экен ал бааны, эң биринчи бааны, ата-эне тараптан берилет экен. Ата-эненин мамилеси, бири-бирине болгон мамилеси дагы таасир берет, Албетте. Бул жакта деген кандай? Бул жакта деген бала деген негизи любой бала төрөлгөндө бул деген жакшы болуп төрөлөт. Бала эч качан жаман болуп, ата-энеге жинне тиейин, же болбосо аларды укпайын деп эч качан жаралбайт. Бала мындай табияттан ата-энеге мындай ата-эненин сөзүн угуп төрөлөт десек болот да. Анткени аны укпаса бул деген жашай албайт да бала. Ага мындай невыгодно укпаган. Тескерисинче ата-эне каалагандай болгондой ол бала жаралат да, анан кийин балага болгон ата-эненин баалоосу. Мисалы үчүн ал деген сөзсүз түрдө эле сөз менен айткан эмес, иш аракеттери болушу мүмкүн. Ата-энеси болсо жок, аны мисалы үчүн тыштап башка жака иштегени кетип калышты дейли. Бул балага кандай сезим болот? Бул деген мен керек эмесмин. Сен керек эмессиң бул дүйнөгө деген сезим да. Сен мындай маанилүү эмессиң деген сыяктуу эле. Бала түшүнбөйт, алар акча тапканы кетишти, мен окуума төлөйт деп бала ал нерселерди такыр түшүнбөйт. Ал деген мен деген керек эмесмин, балким мен жаман болгонум үчүн керек эмесмин деп ойлойт. Бул түпкү аң сезиминде бала өзүнчө анализ жасашы мүмкүн экен да. Бул деген эми аң сезим астындагы процесстерде атайын бул отуруп алып бала ойлонбойт 3 жашында мисалы үчүн. Ал деген жөн эле ойлойт. Баланын ойлонгону кичинекей кезинде өтө мындай эме да, жөнөкөй. Жакшы жаман. Мени жакшы көрөт же жакшы көрбөйт. Ошондой эле да. Эгерде баланы калтырып кетсе, балада деген мен керек эмес, мен жакшы көрбөйт деген сезим болот. Ал өзүн да кошого жемелеп баштайт. Анан кийин ал бала чоңойгондо кандай болуп чоңоюшу мүмкүн? Ата-энесин албай калган сүйүүнү бүт дүйнөдөн алгысы келип баштайт. Анткени муктаждык бар, муктаждык бар. Толбой калган нерсени ал деген кийин чоңойгондо толтуруп баштайт да бала. Ушул өзүнө болгон ишенүү дагы ушул эле сезимдерден келип чыгабы? Ооба. Өзүнө болгон ишеним деген кандай? Бул деген менин колуман баардык нерсе келет эмес да. Бул деген мисалы үчүн могу нерселер келет менин колуман, могул нерсе менин колуман келбейт деп. Бул дагы кирет да. Мисалы үчүн эми бала деген эми бүт жагынан мисалы үчүн эми кээ бир учурда болот, кичинекей баланы мисалы үчүн бокска барып коет да. Такыр шыгы жок. Кызыкпайт жок. Кызыкканы да шыгы болот го мындайчы? Жок. Просто анан кийин бала мисалы үчүн сүрөт тарткысы келет. Анан кыйнап эле сен колуңан баары келет, сен деген аны кылышың керек, сен эркексиң да мисалы үчүн же болбосо сен кыз баласың да деп мындай бөлүп биз бир нерсени мындай таңуулай беребиз да, өзүбүз балким жетпей калган нерсени, балким өзүбүз албай калып анан балдарыбыз алсын деп ойлойбузбу, ошондой нерселерди мындай бир аз баланын өзүнүн бир тандоосун дагы бербей, өзүнө болгон ишенимине биз мындай аралашып отуп бир аз өзүбүз бузуп алабыз кайрачы. Аны жана айтып өтпөкпү, эгерде бала кичинекей кезинде баягы ата-энесинен толук мээрим албай калса, же болбосо баягы өзүнө болгон ишенимин ата-энеси баласына толтуруп бере албаган болсо, анда бала кийин чоңойгондо ошону айланасынан издеп баштайт депчи. Мисалы, сен мени жакшы көр, мен тигинт деп өзүнөн талап кыла баштайт экен да башкалардычы. А бирок аң сезимдүү адам ошол нерсени түшүнүп, анан кийин башка бирөөдөн талап кылбай толуктаса болобу? Албетте болот. Бул нерсе 100% ошондой болуп калат деген нерсе эмес. Көбүнчө учурда биздин мээде, психикада компенсатордук нерселер бар. Психика дайыма мисалы үчүн бир травма болсо кичинекей чагында, же болбосо бир өзүн көтөрө албаган бир окуя болуп калса кичинекей чакта, аны деген компенсация кылганга аракет кылат. То есть аны эптеп бир жабып, мындай бир ал жаратты мындай үстүнөн жабып, бир мындай жашоого таасир этпегендей кылып, же өтө чоң таасир этпегендей кылат да. Кичинекей кезде бала деген ата-энесинен албай калышы мүмкүн, сүйүүнү, мээримди. Бирок мектепке барганда анын класстын ичинде абдан сонун атмосфера болгон. Ал жакта колдоо болгон, мугалими мисалы үчүн абдан жакшы мээрим төккөн. То есть бул жактан бала компенсация кылып кетет. Анан психикасына ал мындай травма кийин чоңойгондо аны иштеш керек, анан проработка деген нерсенин деле кереги жок болуп калат кээ бир. Мындай болчу да суроомдун түпкү маанисичи. Мисалы, бир адам дейли, баягы өзүнө болгон баасы төмөн, башка бирөөнүн көңүл буруусун каалайт, башка бирөөнүн мактоосун каалайт. Ошол учурдан кантип чыгыш керек да? Ошол учурда кантип өзүн баалап кетиши керек? Негизи эгерде адам бул нерсени түшүнсө,
бул жарым иштин мындай бүтүшү да. Анткени көбүнчө адам ал нерсени байкабайт. Эмне кылып атканынчы, бул деген эмне үчүн ошол нерсеге муктаж болуп атканын түшүнбөйт экен. Ал деген бул ага деген ошондой эле норма болуп калат, мисалы үчүнчү. Ошого эгерде ал нерсени түшүнсө, бул сонун. Анан кийинкиси болсо, бир аз оорураак этап бар. Мурункудай жашагым келбейт, бирок жаңы жашоону билбейм кантип жашаш деген. Бир аз кризис болушу мүмкүн ушул учурдачы. Анан кийин кичинекей балага ошол мээримди, сүйүүнү өзүбүз берсек болот. Сен бул дүйнөгө керексиң, мисалы үчүн. Сенин жашаганга акың бар. Сен жөн гана бар болгонуң үчүн сүйүүгө татыктуусуң деген нерселерди мисалы үчүн адам өзүнө айтып, анан өзүнө ошол кам көрүш керек. Кичинекей кезиндеги ошо албай калган нерсесине. Бул деген эми мисалы үчүн бир күндүк же бир жумалык иш эмес, бул деген мындай жылдар аркылуу акырындан этап эметет да. Бардык нерсе кичинекей кезден башталат, ошол жактан алынып келинет дагы, кийин жашообузга эмнени алсак ошону эле алып келебиз дегендей болчу. Анан көбүн эсе адамдар азыр эми мен ошол кичинекей кезимдеги травмам ошондой болуп калды деп көбүнчө баягы ата энесин күнөөлөп жашап келгендер да көп да. Албетте баягы ошол травманы алып калган жаман эмес деп ойлойм. Болгону ошол менен иштебей койгон, ошол нерсени тааныбай койгон жаман болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө ошондой адамдарга кандай кеңеш бересиз? Ооба, көбүнчө адамдар деген травмасын билгенден кийин ата энесин күнөөлөп баштайт. Бирок биз мындай нерсени түшүнүшүбүз керек, ата эне ошол учурда болгон нерсесин берген. Ооба, травмасы менен кошо берсе дагы, бирок колунан келген нерсесин баарын берген. Ата эне дагы мындай эми психикасы здоровый ата эне балага зыян келтирейин деп ойлобойт негизи. Ал ата эне жакшы жагын берет. Эмнени билсе, ошону эмне менен толгон болсо, ошону эле берет дегенде. Анан кийин аларды күнөөлөгөндөн мындай эч нерсе чыкпайт. Күнөөлөгөндө эчтеке эмес, анан 70-80 жаштагы ата энесин оңдойюну баштайт да. Керек болсо, ооба, апамды жазайын же атамды жаздырайын депчи. Эми мүмкүн эмес. Эми 70 жаштагы адамды оңдоп эмне кылабыз? Ал адам ошончо жыл өзүнүн баалуулугу менен ошол нерселерин жашап келген. Анан ал нерсени биз бир күндө оңдоп кое албайбыз да. Оңдогондо дагы ал адамдын жашоого болгон мындай баалуулугу, эмнеге жашоонун мааниси кетип калып атпайбы? Ал адамдарды биз кабыл алышыбыз керек. Ооба, ошол учурда ошондой болду, факт катары эле. Демек, кийинки муун окуш керек, билим алыш керек, үйрөнүш керек, өзүн өзү өнүктүрүп, анан өзүн өзгөртүш керек да. Анан мындай нерсе, кийинки мындай кичүү муун улуу муунду үйрөтпөш керек. Азыр эме болуп калбайбы, мындай болуш керек, антигиндей болгула депчи. Жок, ал муун ошондой болду. Ошондой баалуулуктар болду, ошондой учур болду, алардын себептери көп абдан. Анан кийин бала бар болуп үйүнө ата энесин кайра үйрөткөндө бул туура эмес нерсе. Бала деген ата энеси мындай позиция бар да, ата эне, бала деген. Иерархия бар өзүнчө. Экөө тең болбойт эч качан, дос болбойт экөө эч качан. Бала ата энесинин үстүнө туруп албаш керек. Экөө деген мындай бир позицияда болуш керек. Ата энеде бир аз көбүрөөк жоопкерчилик, балада мисалы үчүн ата энеге караганда бир аз азыраак болот. Анан бул адамга бар болуп сени кайра үйрөткөн болбойт да. Иерархия боюнча да туура эмес деңиз. Туура айтасыз. Ооба, чындыгында эле өзүн баалаган, сүйгөн жана жакшы көргөн адам гана айланасындагы адамдарды дагы бактылуу кыла алат экен. Азыр биз аркы зонага өтүп, анан жакшы маалыматтар менен бөлүшөбүз. Жакшы нерсеге жетүү үчүн жана өзүңдөгү болгон жакшы сапатты өстүрүү үчүн сөзсүз түрдө өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Бир аз тыныгууга барып келели, андан соң сиздер менен маалыматтарыбыз менен бөлүшүүнү баштайбыз. Кухнянын баары коюлду, освещениясы менен толтурулду. Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Өзүңдү жакшы жакка өстүрүш үчүн сөзсүз түрдө өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек экен. Андыктан биз ушул эле сонун ыкмалар менен бөлүшмөкчүбүз. Алардын эң алгычкысы биз сөзсүз түрдө күзгү менен иштешибиз керек экен. Аны кантип иштейбиз десеңиз, өзүңүздөгү чагылдырылып жаткан күзгүдөгү турасыз дагы ал күзгү менен кадимкидей сүйлөшөсүз. Жана өзүңүздү мактайсыз. Сизде кандай жакшы сапаттар бар? Же болбосо сиз эмне кыла аласыз? Ошол нерселерди айтыңыз. Бул нерсе өзүңүздөгү баалуулукту жогорулатып, өзүңүзгө ишеничти көбөйтөт.
Демек, күзгү менен сүйлөшүү, күзгүдөгү өзүң менен сүйлөшүү дагы өзүңө болгон бааны өстүрүүгө сөзсүз түрдө жардам берет экен. Ал эми кийинкиси болсо, жаман ойлордон сөзсүз түрдө арылыш керек экен. Анткени сиз дайыма жаман ойлор менен жүрө турган болсоңуз, анда ал өжөр жөргөмүш сыяктуу сиздин айланаңызга терс эмоцияларды желесин куруп алышы мүмкүн экен. Андыктан канчалык болбосун аракет кылып, жаман ойлордон алыс болушуңуз керек. Мисалы үчүн биз адам баласы өзүбүзгө өзүбүз анализ жасаганда дагы билишибиз керек экен да. Кантип жасайт экенсиз? Эң алгач эле терс нерседен баштабастан сөзсүз түрдө оң нерседен башташ керек экен. Өзүндөгү болгон эң жакшы оң сапатты жазып, анан аларды бир сыйра окушубуз керек экен. Бул деген өзүңдө кандай жакшы нерселер бар, же болбосо колуңдан кандай жакшы нерселер келет деген суроолорго жооп берип, өзүңө болгон чынында ишеним ушунчалык көбөйө түшөт экен. Менден ушундай нерселер келет турбайбы деген дагы ой пайда болот экен. Демек, биз ар бир көрүүчүбүзгө сунуштайбыз. Сиз дагы азыр колуңузга калем менен барак алып, өзүңүздүн колуңуздан келген жакшы сапаттарыңызды жана жөндөмдөрүңүздү жазып, аны бир сыйра окусаңыз, сизге жардамын тийгизет деп ишенимдүү айта алабыз. Анан кийинки 3-чү бөлүмдө болсо, сиз өзүңүз дайыма таза жана тыккан кийинип жүрүүгө аракет кылыңыз. Ошол эле учурда сиз өзүңүз кийип турган кийимиңиз сизге жарашыктуу да болушу керек. Сиздин тазалыгыңыз жана тыккандыгыңыз өзүңүзгө болгон ишенимди көтөрөт. Жана дагы биз жакшы иштерге дагы көп катышышыбыз керек экен. Аралашып, чөйрөнү дагы туура тандашыбыз керек экен. Ошондой эле ал менен биргеликте биз кайрымдуулук иштерин жасашыбыз керек. Эгерде биз кайрымдуулук иштерин жасап, же болбосо жакшы иштерди жасай турган болсок, анда бул убакта бизде жакшы сапаттар өнүгүп өсүп баштайт экен да. Адамга болгон же болбосо башка адамга болгон көз караш дагы өзгөрө баштайт экен. Өзүндөгү болгон баягы кемчиликтерди жок деп санабастан, башка дагы адам дагы көргөн кемчиликтерди карап, көрүп, анан кийин ишене баштайт экенсиң. Мында дагы кемчилик болот турбайбы? Андыктан менде дагы кемчилик болот деп, ал кемчиликтерди кабыл алып, жакшы жакка умтулуп, жакшы нерсени ойлоно баштайт экенбиз. Сөзсүз түрдө кайрымдуулук иш менен дагы алектениңиз. Туура айтасың, ананда кайрымдуулук иш менен алектенүү бул башка бирөөгө жардам берүү менен өзүндө баягы менин колумдан дагы башка бирөөгө жардам берүү келет турбайбы деген ойду пайда кылып, өзүңүзгө болгон ишенимди көтөрөт экен. Анан дагы дайыма сиз жаңы билимдерди алып турууга аракет кылыңыз. Сиз канчалык көп нерсени билсеңиз жана көп жөндөмдөрүңүз бар болсо, көп билимиңиз болсо, демек сиз өзүңүзгө ишенимдүү боло аласыз. Туура айтасыз. Негизи эле тыйындын эки бети болгондой эле бул адам баласындагы жакшы жана жаман сапаттары болот экен. Бирок жакшы адам болуш үчүн ал жаман сапаттардын санын азайтып, ал эми жакшы сапатын көбөйтүшүбүз керек экен. Азыр биз сиздер менен бир аз тыныгуудан соң кайрадан кезигебиз. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Эфирдебиз. Бүгүн биз өзүн өзү баалоо жана өзүнө болгон ишеним тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эми баланс тууралуу сүйлөшөлү. Дагы бир жолу айта кетейин, соц тармактарды ачканда чындыгында көп эсе айымдар өзүн өзү баалоого үйрөнүп жаткандай болуп жатат. Азыр өзүн өзү баалап, өзүнө болгон ишенимди көтөрүп жаткандай болот. Бирок кээ бир учурда мен байкашымча бир кандайдыр бир аша чапкандык да болушу мүмкүн да. Анткени биз баягы идеалдуу үй бүлөнү көрөбүз, идеалдуу жолдошту көрөбүз. Аялына ушунчалык бир сонун мамиле жасап аткан идеалдуу адамдарды көрөбүз дагы, анан кийин өзүбүздүн жашообузга салыштырып, анан кээ бир учурда бул да өзүбүзгө болгон баабыз да төмөндөп кетиши мүмкүн, Ооба. Ошондой нерсе болот чындыгында. Бул эгерде мун менен салыштырсак, биздин ата-энебиз мисалы үчүн тескерисинче өзүнө болгон баалуулугу бир аз төмөнүрөөк болуп, өзүн үй бүлөгө арнап, өзүн мисалы үчүн балага арнап, күйөөсүнө, кайын журтуна ушундай бир өзүн бир берип келсе, азыр болсо тескерисинче бул эми жаш муун жок, мен андай нерсе кылбайм деп.
Мен андай катачылык кылбайм. Апамдай болуп же атамдай болуп, мен болсо такыр башкача кылам деп туруп, анан такыр башкача. Мисалы үчүн нукту дароо буруп салып атат да. мындай ооба бир башында болсо кайра бир башына келип калдык да, бир ортосуна келген жокпуз. Өтө эле. Мисалы үчүн мен деген аял кишимин, мен деген турмушка чыктым, өзүмчө жашайм, бала төрөйм, бала төрөгөндөн 1 айдан кийин формага келишим керек, албетте иштешим керек, анан өзүмдүн бир хоббим болуш керек, кызыктуу болушум керек, анан подружкаларым менен кафеге барышым керек. Мындай ар тармактуу болуп, анан аялга мурун эле нагрузка көп болсо, азыр андан да көп болуп кетти. Социумдун бир азыр заманбап аялга болгон күтүүсү бир мындай өтө чоң чындыгында. Анан аял киши дагы мисалы үчүн наалыбаш керек, капаланбаш керек, ыйлабаш керек, өзүнө болгон мындай күчтүү болуш керек, бир мындай бир эркек менен чогуу бир мындай иштегендей, эркек менен чогуу бир энергиясы жеткендей, бир спортко барган мындай эркек менен чогуу бир деген мындай бир эмеге атаандаштыкка өтүп алдык да. Бирок биздин менталитет бар да, биздин өзүбүздүн салт санабыз бар дегендей. Ооба. Биздин менталитет бар, анан ал жакта бардык эле нерсе мисалы үчүн жаман эмес да, сонун нерселер бар. Аял кишиге болгон мисалы үчүн чындап эле аял киши өзү кандай болуш керек, кандай мисалы үчүн нерселерди кылганда аялдык мисалы үчүн өзүнүн табигый бир ресурстары пайда болот деп. Биз азыр деген эркек киши менен атаандаштыкка чыгып алганда андан эч кандай мындай пайдалуу нерсе чыкпайт. Анткени биз бирөө менен атаандашып баштаганда, эркек менен атаандашып баштаган алардын эмеси башка да, мисалы үчүн биологиялык эмес, гормоналдык системасы башка, мисалы үчүн алар эртеден кечке чейин иштеп, спортко барып, анан кийин достору менен жүрүп, ошондуктен алар деген аягында мындай канааттандыруу сезими болсо, мен жеттим депчи. Аял кишиде андай сезим болбойт. Аял киши деген ушундай бир нече жыл ушинтип иштесе, анда тескерисинче мисалы үчүн оору пайда болушу мүмкүн. Ал деген алсыз болуп калат. Мындай жашоого болгон бир мындай бактылуулук сезими кетип калат. То есть бул биологиялык башка нерсе да. Анан аял киши жок үйдө эле бала төрөп отуруш керек деген дагы туура эмес. Ооба, өзүнүн каалаган нерсеси менен алектенип, иштеп, сонун жетишкендиктерге жетсе болот, бирок аял киши катары. Аял киши деген кандай? Бул аял киши деген мындай аял кишинин өзгөчөлүгү эркектен эмне? Эркек деген мындай туннельный болсо, мындай максат көрдүм, койдум, ага жеттим, анан ушинтип түз ойлонот го. Аял киши башкача ойлойт. Ооба, аял киши болсо биз мындай лабиринт сыяктуу. Биздики мындай эмоциябыз да бар, ойлонуубуз дагы бар, анан көп нерсени дагы бир кыла алабыз. Анан бул биздин минусубуз эмес, бул биздин плюс. Эң чоң мындай табигый плюсубуз да. Биз чындап эле мисалы үчүн тамак жасап, баланы карап, анан бул жагынан сериал көрүп, телефон менен сүйлөшкөндөн чындап эле биз мындан энергия алабыз, тескерисинче. Чарчаган эмес, энергия алган кеде. Анан бул нерселерден дагы качпай, буларды кошо айкалыштырып, мындай заманбап аялдын жашоосуначы, анан муну менен кошо жашаган эффективдүүрөөк болот го дейм. Анан аял катары мен жок, бул жака жаап коем. Мен үй жыйнабайм, тамак жасабайм, бала карабайм. Бул нерсени башка адамдар кылсын, а мен иштейм. Спорт менен машыгам, мындай азыр мындай эме болуп атпайбы? Өтө чектен ашып кеткен. То есть бул сфера дагы бизге керек. Жаман эмесми? Ооба, мурун биздин ата-энебизде бул сфера өтө көп болчу. Анан бизде такыр эле биз бул нерсени мындай жаап коюп атабыз да, жок депчи, мисалы үчүн. Сиздин айтышыңыз боюнча, албетте, аял киши өнүгүш керек, заманбап жашоонун талабына ылайык окуш керек, иштеш керек, тарбия алыш керек дегендей, тарбияланыш керек. Анан кийин бирок ошону менен бирдикте биздин өзүбүздүн менталитетибизди унутуп калбастан, өзүбүздүн үй бүлөдөгү дагы ордубузду биле жүрүшүбүз керек дегенде. Кыргызстанда жашаганыбызды унутпашыбыз керек да. Анан кийин көп нерсени үйрөнүп алып, анан бул жака мындай, бул мисалы үчүн бир машинага эле башка бир дөңгөлөктү салгандай болуп элечи. Ооба жүрүшү мүмкүн, бирок кандай жүрөт ал нерсечи машина. Ошондуктан сонун жакшы нерселер дагы бар. Ошолор менен чогуу бир мындай айкалыштырып жашаганга аракет кылышыбыз керек да. Анткени чектен ашпоо тууралуу сүйлөшүп кетабыз да азыр. Балансты кармоо тууралуу. Анан дагы соц тармактагы баягы идеалдуу үй бүлөлөр. Мына ушул дагы нерсе көп эле айымдар үчүн баягы өзүнө болгон баасын бир аз болсо дагы түшүрүп коет.
бир аз эмес эле өтө чоң чүрөт го. Мисалы үчүн айылда бир аз да отурган, эмес, айылда отурган, мисалы үчүн бир келин аны көрүп алып, ал деген ойлойт да, менин бир жерим жаман окшойт, элдин баары эле кылып атпайбы, мен жетишпей атат окшойм, дагы иштешим керек окшойт үстүмөн деп, дагы бир нагрузканы алат да, анан кийин ооруп жатып калат, мисалы үчүн бир нече убакыттан кийин. То есть ар бир нерсенин өзүнүн ошол ситуациялыгын жарашыгы болот. Мисалы үчүн биз бир эле бөлүгүн көрүп алып, анан булардыкы сонун деген да болбойт. Мисалы ар бир нерсени мындай ошо ситуацияга жараша, ошол жашаган жериңе жараша, мүмкүнчүлүккө жараша караш керек. Анан аял киши эле мындай сулуу болуш керек, анан акылдуу болуш керек, анан жакшы жактарын айтып атпайбызбы? Негизи аял киши алсыз болгонго да укуктуу. Кээде чарчаганга да укуктуу. Мисалы үчүн бул жактарын дагы биз байкашыбыз керек да. Аял киши бул робот эмес, бир баардыгы эле жакшы нерсе кылып, анан кийин күйөөсүн да ашыктандырып, анан балдарын дагы бүт кружокторго берип, анан кенилери чоңойтуп дегенчи. Жок. Идеалдуу аял болуп, Жок. Андай аял көбүнчө учурда бактысыз болуп калат. Идеалдуу аял. Аял бир аз, мисалы үчүн, бир аз жалкоо болот кээде, бир аз жинденет кээде. Анан ошонун баардыгы чогулуп биз мындай бир гармониядагы аял болуп атпайбызбы? Андан жакшы жактарын алган эле жакшы аял эмес, терс жагы бар дагы кошуп ошонун баардыгы биргеликте бул гармониялык аял, гармонияда болгон аял. Ошондо карасаңыздар, аялдын жакшы жагы дагы, жаман жагы дагы, терс жагы дагы, эмоционалдуу жагы дагы, баардык жактарын алып келгенде, ошондо бир баланстагы аял бактылуу аял экен да, туурабы? Биз сөзсүз түрдө эле баягы идеалдуу болбошубуз керек. Жок. Биз арык болобуз кээде толобуз, кээде бактылуу болобуз, кээде бактысыз болобуз, кээде ооруйбуз, кээде денибиз сак болот. Ошонун баардыгы чогулуп, анан кийин биз мындай бир баланста болуп атпайбызбы? Анан мен такыр оорубайм, мен такыр семирбейм, анан мен деген такыр мисалы үчүн чачым түшпөйт, андай болбойт. Биз робот эмеспиз деп атпайбы? Робот деле мисалы үчүн кээде иштебей калат да. Биз адам болгондуктан тем более. Анан биз бала дагы төрөйбүз, ага дагы жоопкерчилик бар, бир социалдыкчы, сен балаңды мындай тарбиялашың керек, сөзсүз түрдө кыз болуш керек, анан бала болуш керек, анан эркек бала жок болуп калса да болбойт деп. Анан ошонун баардыгы аз келгенсип, биз өзүбүздүн дагы бир жүк алып атабыз да азырчы. Бир мындай бир бактылуу аял дегендин образында. Баягы адам бир туура эмес нерсени жасап алса же болбосо жаңылып калса, аябай стресске түшүп, ыйлап, эмоциялар өзгөрүп түшүп кетет го. Демек, баягы түшүнүшү керек экен да, ар бир адам жаңылат. Жаңылуу менен сен сабак аласың деп, ал нерсени дагы кабыл ала билишибиз керек экен. Жаңылуу бул деген тажрыйба да. Биз кантип алдыга жылабыз, кантип үйрөнөбүз, биз башка бирөөнүн тажрыйбасы менен үйрөнө албайбыз да. 100 адам сага айтышы мүмкүн, мындай кыл, тигиндей кыл, туура болот деп, бирок баары бир өзүңдүн жашоодон алган тажрыйбаңа эч нерсе жетпейт. Анан бар го айрым инсандар дейинчи, баягы өзүнүн башка адамдын жакшы болуусун каалабаган, же болбосо баягы өзүнүн жетекчисин мындай тоготпогон адамдардын дагы демек баягы өзүнүн баалоосу төмөн болобу? Кандай мааниде тоготпоо? Мен сенден жакшыраакмын деппи? Мисалы мен билем баардыгын. Же өзү менен тең адамдарды, мисалы бир коллективде иштеген болсом, башка адамдын өсүп кетүүсүн каалабаган адамдардын өзүнүн баалоосу төмөн болсо керек. Дайыма эле төмөн болбойт. Ал деген мисалы үчүн инсанды тип личности деп коет да. Ар кимдики ар кандай болот да. Анан кээ бирөө бар, мисалы үчүн нарциссттар деп коет да. Жана гүлү бар го, башка бирөөнүн мисалы үчүн анын жанында сулуу, акылдуу, анан ишенимдүү болбош керек. Көбүнчө учурда алар деген өзүнө дагы мындай команда түзгөндө дагы, иштегенде дагы өзүнүн алсыздарды топтойт да. Алсыз деле эмес, ага бир мындай жалынган адамдар топтойт да. Анын сулуулугун, анын өзгөчөлүгүн мындай баса белгилеп айткан адамдарды топтойт. Бул кандайдыр бир деңгээлде комплекс деп айтууга болобу? Бул инсандын өзгөчөлүгү болушу мүмкүн. Андай адамды дагы бул кичинекей кезинен тарбия көрөт. Ошондой атайын бир ата-энелер ошондой бир тарбия беришет да балага, анан ошентип калыптанып калат. Анткени баягы эгерде мен өзүмө ишенген адам болсом, мага бирөөнүн тастыктап туруусу зарыл эмес. Мен ал нерсеге мисалы муктаж эмесмин. Бирок
эгерде адам ошого муктаж болсо, демек бул деген анын өзүнө болгон баасынын төмөндүгүн билдиреби? Болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мүнөз деп атпайбызбы? Мүнөздүн өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн кээ бир мүнөз бар. Аларга 99 комплимент айтып туруп, анан бир эле кемчилигин айтып койсоң, ал ошо кемчилигине көңүл бурат да. Бул нерсеге эмес. А кээ бир адамдар бар, 99 кемчилигин айтсаң да бир жолу мактап койсоң, бирок мындай турбаймы жакшы деп, мындай ал дагы бир мүнөздүн өзгөчөлүгү. Кээ бирөөгө барго урушсаң дагы мисалы үчүн кабыл албайт. Жүрө берет го, эчтек болбойт деп, мындай тескерисинче реалдуу нерсени айтсаң дагы ал адам кабыл албайт. Жок, баары жакшы депчи. Мени элдер көрө албайт депчи. Эми мындай мүнөздүн дагы өзгөчөлүгү да бул жактачы. Баягы мындайчы кээ бир адамдар үстөмдүк кылып турууну жакшы көрөт экен дагы, анан кийин айланасына жана жогоруда айтып өткөндөй эле өзүнүн алсыз адамдарды топтойт экен. Бир команда кылып алат экен. Аларда кандай болот өзүнүн баалоосу? Эми команданын ичинде дайыма ошондой адамдар топтолот негизи. Бирок дайыма ошону каалагандарчы? Эми ага дагы мисалы үчүн ошол нерсеге мисалы үчүн үстөмдүк кылып турууну каалаган. Мисалы үчүн мен бир командадам дейин. Мен билем ал жакта бирөөгө мисалы үчүн мен үстүмдө эметип, мага үйрөтүп, мисалы үчүн менин чегимди же мен баалуулугумду басып атса, мен билип атам да, сезип атам да, бир нерсе мындай жакпай аткан, жиним келип атат, мен границаларым уже басылып атканга. Мен ал жакта тандоом пайда болот. Биз ал адамды өзгөртүп эмес, биз азыр өзүбүз жөнүндө айтышыбыз керек да. Менде тандоо пайда болот. Мен ушул нерсени көрүп атам. Мен азыр кетип калсам болот деп, мен байлап алган жок да ал жака эч ким. Кетип калсам болот, же ал жакта ошол адам менен калсам болот. Бул дагы тандоо. Кетпей ошондой командада же үйдөн мисалы иштеген калган, бул дагы тандоо. Эч нерсе кылбоо, бул дагы бир тандоо да. Анан ошондуктан бул берки адамды азыр күнөөлөгөн эмес, ошол өзүнө ошо үстөмдүк көрүп аткан адамга суроо болуш керек да. Эмне кетпей жүрөсүң депчи. Кайсы сапаттар, адамда кайсы сапаттар ошол өзүбүздү баалоого же өзүбүзгө болгон ишенимибизге доо келтирет? Кайсы сапаттар доо келтирет? Ошол эле мисалы мен жана айтып өткөндөй көрө албастык деле мисалы, бул деле бир начар сапаттардын бири да. Көрө албастык негизи бул дагы бир эмоцияга кирет. Анан кийин эмоция мындай, ал деген жаман жакшы болуп бөлүнбөйт. Эмоциянын баардыгы керек да. Көрө албастык бул эмне? Бул деген мисалы үчүн бир адамдын бир нерсеси мага көбүрөөк жагып калды, менде жок нерсеси. Мисалы үчүн эми эшикке чыксам эле мен коллегамдын машинасы чогуу болуп турса, мен ага мындай көрө албастык кылам. Менде деле ушундай машина болсо болмок депчи. Эми бул бир четинен мага бир мотивация сыяктуу. Мага да бир кийин жетишкенгечи. Экинчи жагынан мен деген жашоомдун баарын ошондой кылып алсам, мунун үйү чоң, анан мунун машинасы, мунун көөсү жакшы. Ал уже патология. Кээ бир сферада мисалы үчүн жумушумда мисалы үчүн кыйын коллегам бар да, меники чындап эле. Анан аны ойлойм, вообще сонун экен. Кээ бир жерде мен да ошондой кылгым келет деп бир мотивация катары өзүм үстүнө иштесем, бул сонун. Бул суктануу, туурабы? Жок, көрө албастык. Жана бөлүп коюшат го ак же кара депчи. Негизи анын өңү жок. Көрө албастык бул көрө албастык. Сенде болгон нерсе менде болсо деп эңсегенибиз бул көрө албастык. Анан бирок эгерде мисалы бар болуп анан кийин, сонун машина экен, мен да ушундайга жетсем. Ооба, бул да көрө албастык болуп калабы? Орусча айтканда зависть деп коебуз. Бирок агы, көрө албастыктын агыбы. Таза көрө албастык болот. Карасы болуп бөлүнбөйт. Бул жөн эле көрө албастык. То есть муну да кабыл алыш керек. Анан айтат го, мен эмне болсо да ошо менде көрө албастык жок депчи. Мүмкүн эмес, адам болгондон кийин бизде баары бир деле көрө албастык сезими болот. Просто биз аны мындай кабыл алышыбыз керек да, норма катары эле болот. Бул дагы эмоция бир. Мисалы үчүн биз каткырып жыргаган эмоция жыргасак, ошондой эле биз деген кээде көрө албайбыз. Демек баягы көрө албай, анан кийин анын ишине бут тосууга чейин жеткирбей, аны жакшы жактан пайдаланып, баягы сиз айткандай көрө албастык мотивация кылып, дем күч алып, ошого жараша пландарды коюп, анан ошого жетүүгө аракет кылсаң, анда бул жакшы эле нерсе экен. Дагы кайсы сапаттар мисалы адамда? Кайсы сапаттар адамдын өзүнө болгон баасын түшүрөт? Баасын түшүрөт, Бул мисалы үчүн салыштыруу. Салыштыруу дегенде мындай полярдык салыштыруу бар да, бүт адамдар жакшы, бүт адамдар күчтүү, мен эле бир мындай бир
колуман келбеген бир мындай. Демек салыштыруудагы адамдын баягы өзүнүн алдыга жылуусуна бир таасирин тийгизет экен. Бизге берилген убакыт дагы билинбей соңуна келип жетиптир. Биз көрүүчүлөрүбүз менен коштошууга кезек келген экен. Өзүңүздөр көргөндөй идеалдуу адам жок, идеалдуу үй бүлө да жок. Биз өзүбүз салыштырбай болгону өзүбүздү өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек. Иш күндөрү күн сайын 16:00-дө Арузат программасы менен бирге болуңуздар. Сизге дагы чоң рахмат, сонун маек куруп бердиңиз. Көрүшкөнчө.